Өттүн эмне кызматы бар жана анын ден соолукка кандай пайдасы бар? Жалпак тил менен түшүндүрүп берейин. Өт суюктугу тамак синирүү системасында абдан маанилүү ролду ойнойт. Өт суюктугу деген эмне? Өт бул боордо жасалган суюктук. Ал өт башчасында топтолот жана тамак жегенде ичегиге бөлүнүп чыгат. Өттүн негизги кызматы майларды сиңирүүгө жардам берет. Өт майды бөлүкчөлөргө бөлөт. Ошондо организм майды, ошондой эле витаминдерди А, Д, Е, К жана башка витаминдерди жакшы сиңире алат. Ичегинин ишин жакшыртат. Өт ичегинин кыймылын активдештирет. Бул ич катуунун алдын алууга жардам берет. Зыяндуу заттарды чыгарууга катышат. Уулуу заттарды иштетет. Өт болсо аларды ичеги аркылуу сыртка чыгарууга жардам берет. Микробторго каршы таасири. Өт айрым бактериялардан көбөйүшүн басамдатат. Өттүн ден соолукка пайдасы: тамак жакшы сиңет, ич көп кетпейт, майлуу тамактан кийин оордук болбойт. Витаминдер жакшы өздөштүрүлөт, организм тазаланып турат. Эгер өт жакшы иштебесе, эмне болот? Анда оң каптал кабыргасы оорутат, оозду ачуудан пайда болот, жүрөк айлануу болот жана ич катуу пайда болот. Эгерде сизде ушундай көйгөйлөр бар болсо, анда бизге кайрылыңыздар.